Жолоочу менен жылан. Бир жолоочу келе жатып чоң сууга кезикти. Сууда көпүрө жок болчу. Ары бери карап аргасыз баягы суудан кечип өтө турган болду. Жолоочунун жүгү оор болчу. Бутунан өтүгүн чечип, жүгүнү кошо таңды да көтөрүп алды. Ошол маалда суу жээгинен жылан чыга калып адамча сүйлөдү. Эй, кайрымдуу адам, мага жакшылык кылчы, суудан өтө албай канча күндөн бери ушул жерде жүрөм. Өзүң менен кошо тиги жээкке өткөрүп койчу, кылган жакшылыгыңа чоң ыраазы болор элем. Адам жүгү оор экенин айтып, мен сени кармап алайын десем колум да бош эмес, кантип өткөрөм, деди. Эч нерсе эмес, мен сенин бутуңа оролуп алайын. Адам макул болду. Жылан анын бутуна оролуп алды. Суудан адам өйүзгө зорго өттү. Өйүзгө чыгып жыланды карагыча ал адамдын бутун катуу чагып алды. Оорудан көзүнө от чагыла түшкөн адам жыланга кайрылып: «Эй, сен анык наадан турбайсыңбы? Менин кылган жакшылыгымды билбей чагып алганың эмнең?» деди эси ооп баратып. Анда жылан: «Мен сени атайын чакканым жок. Сага ыраазычылыгымды гана билдирдим», деди сойлоп баратып.